Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 1976 жылдын жай айларынан башталат. Кытайдын Таншан шаарында эл адаттагыдай эле өз тиричилигин өткөрүп жаткан. Кичинекей бир туугандар Фанда жана Фанда экөө атасынын чоң унаасына түшүп алып үйүн көздөй кайтып келе жатышкан. Жолдон алар инеликтердин көп сандаган тобуна туш болушат. Албетте мындай көрүнүшкө кичинекей балдар эле эмес, алардын атасы дагы таң калуу менен карады. Үйгө жакындап келген атасы унааны токтотуп жерге түшүп, балдарына бал муздак сатып жегиле деп акча берет да. Жаңы сатып алган желдеткичти үйгө апаңарга алып баргыла деп айтат. Өзү болсо чоң унаасын айдап кайрадан жумушуна жөнөп, Дан дароо эле бал муздак сатып алып жеп жатса, аны бир чоң бала келип тартып алат. Албетте Дан эжесине даттанып, эжеси болсо ал баланы түртүп жиберет да. Экөө тең үйгө апасын көздөй чуркап качып жөнөшөт. Жанагы чоң тентек бала достору менен алардын артынан кубалап, бирок балдар үйүнө кирип кеткенге мүмкүн болуп апасына желдеткичти көрсөтүп, үчөө тең чогуу желдеткичтин маңдайына туруп алып жыргап жаткандарын көрөбүз. Албетте бул алардын эң бактылуу күндөрү болчу. Кечинде атасы аларга кызанакчыларды алып келип, бирок аз болгондуктан да алардын баарын жеп алат. Ден апасына мен дагы жегим келип жатат деп айтып, апасы болсо кызын тынчтандырып, мен сага эртең сатып берейинчи деп коет. Ошентип кечинде балдар уктагандан кийин жубайлар көчөгө чыгып, күйөөсү өз унаасынын кээ бир тетиктерин оңдой баштайт. Аялы болсо ага кол чырак менен жарык берип турууга туура келип, аларга нан таап берип жаткандагы дал ошол чоң унаа болчу. Түндүн бир маалында күндүз инеликтер сезгендей эле балыктар да бир нерсени сезип калыштыбы айтор тез кыймылдап аквариумдан секире башташат. Дал ошол учурда эле жер өтө катуу күч менен титирей баштайт. Бир заматта эле алай дүлөй түшүп, толкундар имараттарды талкалай баштады. Үлгүргөндөр эшикке чыгып, ар ким өз жанын сактоо менен алек болуп, ал эми жубайлар болсо үйдө калган балдарын куткаруу үчүн ар кандай тоскоолдуктарга карабай үйгө жакындаганга аракет кылышат. Үйдүн ичинде тездик менен жаракалар кете баштаганда Да менен Ден дагы ойгонуп, терезени көздөй басышып, сырттагы башка имараттар упуранып эле кулап түшүп жаткандарын көрүшөт. Аялы үйдү көздөй чуркаганда күйөөсү аны артка тартып жиберет да. Өзү чуркаган бойдон үйдүн ичине кирип кетери менен эле алар жашаган 2 кабаттуу имараттагы бир заматта эле көөлүп түшүп калат. Таңдын атышы менен аман калгандардын баардыгы ызы чууга түшүп, жакындарын издеп жүрүшөт. Да менен Ден 2 кабатта болгондуктан урандылардын үстү жагында калып, Да апасын чакырып кыйкырып, Ден болсо үн чыгара албай калган. Ли ошол жакта кыйкырып, ыйлап издеп жүрүп, акыры баласынын кыйкырган үнүнөн улам ал жаткан жерди таап алат. Ошол жерде жүргөн бир топ эркек адамдар Лиге жардам бермекчи болушуп, бирок баарынан да өкүнүчтүүсү Лиге бир баласын гана куткарып алууга мүмкүнчүлүгү бар болуп чыгат. Анткени адамдар жакшылап карап көрүштү. Да чоң цемент плитанын бир тарабында кыпчылып, Ден болсо ошол эле плитанын 2 баш жагында кысылып калыптыр. Албетте Ли 2 баламды тең куткарып бергиле деп шолоктоп ыйлап, ал жердеги адамдар болсо ыйлап жаткан Лиге: "Сен тезинен чечим чыгарып бир балаңды гана тандашың керек. Антпесе азыр улам сынып бастырылып отуруп, 2 балаңан тең айрылып калышың мүмкүн" деп айтышат. Анда эмне кылаарын билбей калган Ли кичүү баласы Даны тандайт. Улуу кызы Ден болсо сүйлөгөнгө алы келбей, бирок жогору жагындагы үндөрдүн баардыгын угуп тургандыктан көздөрүнөн жаштары куюлуп өтө аянычтуу түрдө жатканын көрөбүз. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Ошентип бир канча адамдардын аракети менен Даны алып чыгып алууга мүмкүн болуп, андан кийин чоң плитаны оодарып, кызды да алып чыгышат. Данын сол колу жарадар болгондуктан ага медициналык жардамдар көрсөтүлө баштап, Ли болсо жанагы кызынын жансыз денесин кучактап ыйлап отурду. Акыры күйөөсүнүн да өлүк денеси табылып, бирок Ли кызы менен күйөөсүн ошол жердеги өлүк адамдардын катарына кошуп эле баласын көтөрүп алып, башкаларга окшоп эле ал жерден кеткенге аргасыз болот. Шаардагы элге жардам көрсөтүү үчүн аскерлер тынымсыз кирип, сөөгү табылбай жаткандарды издөө жана элди эвакуациялоо боюнча иш алып барып жатышты. Бирок кайсы бир мезгилде Кудайдын буйругу мененби айтор, жанагы жансыз жаткан кичинекей кыз Денге жан киргендей болуп эле ордунан туруп көп адамдардын арасында кыймылдай баштайт. Аны бир аскер адамы таап алат да, атенин кайда деп сурап, бирок кыз жооп бербей койгондуктан аны көтөрүп алып жөнөйт. Кечинде куткарылган жетим балдардын баардыгын атайын лагерге алып келишип, башка балдардын арасында Дендин өтө эле кайгылуу отургандыгын көрүшөт. Бир канча күн убакыт өтүп, бирок ал кызды эч ким издеп келбегендиктен ошол аскер
адамы аялы дагы аскер жаатында иштегендиктен экөө бирге ошол кызды багып алышат. Ага аябай жакшы мамиле кылып сүйлөткөнгө аракет кылышып, бирок кыз дагы эле сүйлөбөй жатты. Бул кезде Ли баласын жетелеп алып, күл талканы чыккан Таншан шаарынын көчөлөрүндө кетип бара жатканын көрөбүз. Өкүнүчтүүсү Даанын алган жаракатынан кийин анын сол колун кесип салууга туура келиптир. Небересинин мындай абалын көргөн чоң энеси аны кучактап ыйлап, Ли болсо кайын журт тарабына баланы силер алгыла дагы шаардан чыгып кеткиле. А мен болсо бул жерде калып өз жашоомду кайрадан тургузганга аракет кылайын деп айтат. Эртеси чоң энеси, небереси жана башка туугандары болуп автобуска түшүп башка шаарга жөнөп жатышкан. Бирок небересинин ыйынан чоң энеси мындай кылууга болбойт экенин түшүнүп, 100 метрдей жылган автобус токтоп баласы жерге түшөт. Ли кайра эле баласын көзөй чуркап аны ыйлап тосуп алып, автобус болсо андан ары кийинки шаарга жөнөп кетти. Ошол күндөн кийин арадан бир канча жылдар өтүп 1986-жылы Таншан шаары дээрлик кайрадан курулуп калыбына келтирилип калганын көрөбүз. Ли чоңоюп калган баласы Дааны сен жогорку окуу жайга окушуң керек, окуп билим алышың керек деп ар дайым айтып аракет кылчу. А бирок да окууга көп деле кызыга бербей, кантип акча тапсам экен деп күн сайын акча тапканга аракет кылып, ар кандай иштерде иштеп жүрдү. Албетте кызын жана күйөөсүн жоготуу Ли үчүн өтө кыйынга туруп, баласы экөө бат-баттан эле мурунку талкаланган үйүнө келип, өздөрүнүн жөрөлгөлөрүн жазап, кызынын өлүмү жана ага болгон Линин чечими дагы ушул күнгө чейин анын жүрөгүнө өйкөп келет. Албетте бул кезде Дэн дагы чоңоюп чоң кыз болуп, өгөй ата-энеси менен жашап түнкүсүн болсо ошол каргашалуу түндү эстеп, ар дайым эле коркунучтуу жана кайгылуу түштөрдү көрө берчү. Дэн дагы окууну бүткөн соң эми университетке тапшырууну көздөп, медицина жакка кызыгып дарыгер болууну көздөп жаткан. Бирок ага апасы таарынгандай болду. Анткени алардын Дэнден башка баласы жок болгондуктан, Дэн ошол бойдон университетке окуп кетип, ошол бойдон кайтып келбей калчудай сезилет. Окуу жайга келген Дэн ошол жерден бир жигит менен таанышып, бул кезде дагы чоң шаарга барып иш кылалы деп апасын көндүргөнгө аракет кылып, бирок апасы такыр эле көнбөй, мен бул шаардан эч жакка кетпейм деп койгондуктан, апасы менен коштошуп достору менен чоң шаарга кетет. Күндөн күн өтүп Ли өз тиричилигин кылып, күн сайын чоң шаардагы баласы менен телефон аркылуу сүйлөшүп турду. Бир гана өтүп кеткен күйөөсүнө гана таандык экенин билдирип, андан кийин турмушка да чыкпай койду. Күндөрдүн биринде Дэндин баягы өгөй атасы дагы чоң шаарчага келип, Дэндин окуу жайын таап ага жолугууга келет. Бул кезде Даанын бир колу жок болсо дагы ал шайтан араба менен адамдарды ташып иштеп жаткан. Ал Дэндин өгөй атасы экендигин кайдан билсин, айтор бир аскер адамын шайтан арабасы менен ошол окуу жайга жеткирип баратып, 76-жылы болгон Таншандагы жети түрөө боюнча сүйлөшө кетишет. Жатаканага барган өгөй атасы Дэнди бир бала менен көрүп, сыягы ал жигити окшойт деп ойлоп коет да, бирок сөздү такыр эле башка жактан баштайт. Көрсө Дэндин өгөй апасы азыркы күндө катуу ооруп, оор абалда ооруканада жаткан экен. Кабарды уккан Дэн атасы менен бирге апасына келип жолугуп, апасы болсо Дэнге акыркы сөздөрүн айтып, сен кайрадан Таншан шаарына барышың керек. Ошол жака барып бир туугандарыңды, жакындарыңды издеп көр. Балким таап аласың жана экинчи жалгыз болбойсуң деп айтат. Бирок Дэн апасын акыркы сапарга узаткандан кийин эч нерсени ойлобой эле кайра чоң шаарга кайтып келип окуусун уланта баштайт. Күндөрдүн биринде Дэн баягы жигитинен боюнда бар экенин билип, ал жөнүндө өз оюн жигитине айтса, жигити тескерисинче, мен азыр турмушка даяр эмесмин, сен баланы алдырып салышың керек. Окууну бүтүрүп, жумуш, карьеранын баарын кылгандан кийин анан баш кошолу деп айтса, Дэн ага боюнан алдырбай тургандыгын айтып, ошол бойдон кетип калат. Дэн таптакыр эле дайынсыз болуп кеткендиктен аны өгөй атасы кайрадан издеп келип, баягы жигитти таап жолугуп чындыкты билет. Албетте ал баласын жана аялын издебеген жигиттин кылыгын көрүп урушат. Ошондон кийин дагы бир канча жылдар өтүп 1995-жылга келебиз. Бул кезде Таншан шаары дагы да өркүндөп өсүп калган мезгили эле. Бул кезде дагы бир кыз менен баш кошуп турмушун кура баштап, Таншанга апасына келип келини менен тааныштырат. Чынында да бул кезде бир топ эмгектин аркасында өзүнүн бизнесин курганга жетишип, финансылык жактан жакшы жашап баштаган. Ал апасына Таншандан кетип эми чоң шаарчага барып чогуу жашайлы деп айтса, Ли баласынын сөздөрүнө такыр эле көнбөй коет. Анда да апасына жок дегенде Таншандын жакшы жеринен үй алып берейин деп, көп кабаттуу үйлөрдүн арасынан дагы апасына батир сатып берейин десе да болбой коет. Ушунча жылдан бери бушайман болуп, кандай кыйналганын өзүнөн башка эч ким түшүнбөгөн Ли, мен өзүбүз жашаган аймактан кетпеймин. Атаң менен эжеңдин арбактары келсе бизди кантип табат деп коет. Ушундай нерселердин айынан дагы жубайы менен бир аз урушуп, Ли барбайм деп койгондуктан жаңы төрөлгөн баласын Лиге таштап кетүүгө туура келет. Бул кезде Дэн бир жерде мугалим болуп иштеп, баягы өзүнүн кызын дагы багып чоңойтуп жаткан кези болчу. Күндөрдүн биринде ал өгөй атасын таап келип жолугуп,
узакка жок болуп кеткендиги үчүн кечирим сурап, болгон иштин жайын түшүндүрөт. Линин кызын көргөн өгөй атасы аны өз небересиндей эле кабыл алып сүйүнүп, бул көрүнүштү өзүңдүн ата-энең көргөндө дагы абдан сүйүнүшөт эле. Эмнеге ушул күнгө чейин Таншанга барып өз жакындарыңды издебей жүрөсүң деп сураса, Дэн атасына ошол жер титирөө болгон каргашалуу түндөгү окуяны айтып берет. Ал өгөй атасына апам ошол күнү мени эмес инимди тандаган, ошондуктан менде ага болгон таарыныч калып кетти деп айтат. Кечинде алар үйдө чогуу тамактанышып, Дэн атасына дагы бир жаңылыкты айтат. Көрсө ал бир америкалык менен мамиле түзүп жүргөндүктөн ошого турмушка чыкканы жатыптыр. Албетте өгөй атасы эмне кылсаң дагы бактылуу болсоң болду деп айтат. Ошентип арадан дагы бир канчалаган жылдар өтүп 2008-жылы Фанданын бизнеси дагы да өркүндөп өсүп жаткан мезгили болчу. Иш учурунда эле жер титиреп калып, баардыгы сыртка чыкканга шашылып, да болсо эч нерсе болбойт деп эле ордунан жыла албай катып калат. Бул кезде Дэн Канадада өз жубайы менен жашап жүргөн кези болчу. Ал дагы жаңылыктардан Кытайда болгон жер титирөө жөнүндө угуп, күйөөсүнө түшүндүрүп айтып, мен Кытайга барышым керек. Биздин шаардагы жер титирөөгө кабылып кыйрап калганда, башка жактан миңдеген, 10 миңдеген адамдар келип жардам беришкен. Мен дагы барып аларга өз жардамымды тийгизгим келет деп айтып, Кытайдагы лагерлердин бирине келип, медицина жаатында билими бар болгондуктан дарыгерлерге кошулуп эле жаракат алгандарды даарылап жүрдү. Бул шаарчада дагы көптөгөн кыйроолор болуп, канча деген адамдар өлүп кетишкен. Адамдарды куткаруу иштерин жүргүзүп жаткан учурда бир аялдын баласынын буту кыпчылып калып, такыр эле чыгара албай коюшуп, апасынын макулдугу менен ал баланын бутун кесип чыгарып кетишет. Албетте апасы мындай көрүнүшкө заргакша ыйлап, мындай көрүнүшкө Дэн дагы ошол жерде отуруп өз көздөрү менен күбө болот. Анан да ага өзүнүн кичинекей кезиндеги жер титирөө эсине түшүп, ошондо апасына чечим чыгарууга канчалык оор болгондугун түшүнө баштайт. Кечке колдон келгенин кылып жүрүп кечинде бир жерде тамактанып отуруп калган Дэн жанындагы эки адамдын сүйлөшүп жаткандыгын угуп калат. Алардын бири экинчисине 1976-жылдагы катуу жер титирөө жөнүндө айтып, ошол жер титирөөдө мен колуман айрылганмын. Апам болсо оор чечимди кабылдап, мени же эжемди куткарыш керек болуп калганда мени куткартып алыптыр деп айтат. Дал ошондо Дэн ал адамдын бир тууганы экенин түшүнүп, кийинки көрүнүштө ал автобус менен кайдадыр бара жаткандыгын көрөбүз. Автобустун алдыңкы орундугунда болсо да отурат. Көрсө Дэн инисине барып, ошол эжең мен болчумун деп баардык чындыкты айтып бериптир. Учурда болсо да эжесин Таншанга апасына жолуктурууга алып бара жатат. Ал эжесин үйгө киргизип, апасына кабар бергенде, апасы азыр бир аздан кийин келерин айтат. Бир бөлмөдөн Дэн өзүнүн кичинекей кезиндеги сүрөттү жана анын жанында атасынын сүрөтүн көрөт. Сүрөттүн алдында болсо бир канча жуулган кызанакчалар турган болчу. Ошондо апасы кирип келип, мен бул кызанакчаларды сен үчүн жууп койдум. 32 жыл мурун мен сага кызанакчаларды эртең сатып берем деп айттым эле го деп айтат. Андан соң эле ал кызынан кечирим сурап ыйлай баштап, Дэн дагы апасын кучактайт. Андан соң Дэн апасына өзүнүн жашоосу, өгөй атасы жана өгөй апасы жөнүндө айтып берип, учурда кызы жана баласы бар экендигин айтып, жолдошу америкалык экендигин да айтып берет. Андан кийин Дэн баары менен бирге атасынын көрүстөнүнө барып, тиешелүү жөрөлгөлөрдү кылгандан кийин өзүнүн да көрүстөнүнө келет. Алардын жөрөлгөлөрү ушундайбы айтор, Дэн ошол жерден өзүнө тиешелүү буюмдарды таап, көрсө апасы жыл сайын дагы мектепке китептерди сатып бергенде, Дэнге дагы китептерди сатып алып ушул жерге алып келип койчу экен. Ошондо Дэндин апасы кабылдаган чечимдин канчалык түрдө оор болгондугун жана ал өз тагдырындагы ушундай кабылдаган чечими үчүн ушул күнгө чейин өзүн күнөөлөп, кызынын алдында өзүн күнөөлүү сезип, канчалык кыйналып жүргөндүгүн Дэн эми гана түшүндү окшойт. Ал апасын кучактап, ыйлап баштап, сиз тескерисинче мени кечирип коюңуз. Анткени сизге таарынбай ошол жылдары эле кайтып келгенимде, сиз азыркы күнгө чейин мынчалык бушайман тартып кыйналбайт элеңиз. Эне үчүн бул кандай сезим экенин мен дагы эми түшүнүп жатам деп айтып, сизди эртерээк издеп келбегеним үчүн кечириңиз деп ыйлайт. Тасманын аягында ошол 76-жылдагы жер титирөөдө курман болгон адамдардын элесине арналып, алардын аттары жазылган чоң мемориалдык дубалдарды көрөбүз. 1976-жылдагы Таншандагы ушул жер титирөө 240 миңден ашык адамдын өмүрүн алып кеткен жана 20-кылымдагы эң чоң жер титирөө апаттарынын бири болуп калды. Тасма дал ушундайча соңуна чат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.